Кыргыз СССР'нин эл артисти Актаңдай акын Алымкул Үсөнбаев 1896 Таластын Кара Арча деген айылында жарык дүйнөгө келген. Төкмө акын 14 жашында улуу акын Токтогулга жолугуп, андан таалим алган. Кыргыз мамлекеттик филармониясында иштеген. 1938 жылы Алымкул Кыргызстан жазуучулар союзунда мүчөлүккө кабыл алынган. 30дай китеби чыккан. 1939 жылы ага Кыргыз СССР'нин эл артисти намы берилген. 1938-63 жылдары Кыргыз СССР'нин жогорку кеңешинин депутаты болгон. Кыргыз адабияты менен искусствосуна сиңирген кызматы үчүн Ленин эмгек кызыл туу ордендери жана Кыргыз жогорку советинин президиумунун ардак грамоталары менен сыйланган. Айдолго кетелегимде баламадырга бүткени тал эдим. Акын токун бергел деп бандаңа күйге жарык дишам эдим.